Бизде мейманда Багдыөт коомунун мүчөсү Дилбар Дубанаева. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Бүгүн кайсыл темада сүйлөшөбүз? Бүгүн мен бүгүнкү күнгө жашоонун негизи ойдо деген темага деп козгоюн деп келдим. Себеби бүгүн 25-майда. Баарыбыз мектепти бүтүп атканда линейкада жанагы бүгүн силер жашоодо өз алдынча учуп кетип атасыңар, жашоодо өзүңөрдүн туруктуу ордуңарды табышыңар керек деген сөздөр көп болсо керек да. Анан ошондуктан мындай ылайыкташтырып бүгүнкү күндө жашоонун негизи ойдо деген темага мындай сөз козгосок деп келдим. Бул негизинен жашоонун негизин бул ой толгоодон жашоонун негизи бул ой толгоодон башталат. Ал эми ой толгоо тереңинен болуш үчүн адам эмне кылыш керек? Эң эле ой толгоо тереңинен болуш үчүн адам балага мээрим төгүп, баланын себеби адам бара-бара балалыктан чоңойот да, балалыктан өспүрүм жетилип, анан адам катары өзүнүн таанытат дүйнөгө, туурабы? Ошондуктан балага ой толгоо тереңинен болуш үчүн жаштайынан эле мээрим төгүп, баланын ой толгоосун сезип, анын жашоого болгон көз карашын калыптандырса, ошол жашоого болгон нуктуу сөздү, ойду айтып турса, ал бала сөзсүз түрдө ошол негизди жашоосунда кармай билет. Ал үчүн эмне кылыш керек? Бул өтө оңой, ошол эле учурда мындай орчундун да, себеби балага мындай жашоодо күчтүү болуш үчүн кооздукту, көркөмдүүлүктү тааныш керек. Бул жагдайда бизде Кыргызстанда четке чыксаң, тоого чыксаң эле аябай сонун керемет го. Азыркы учурда тим эле көктөм учурда бүт баары жашыл болуп турат. Ошол жаратылыштагы кооздукту, көркөмдүүлүктү таанытса, ошол кооздукту көрүп, анан сезип, билип өскөн бала сөзсүз түрдө мээримге толот. Ал эми ошол эле кооздукту болот го, көрүп, бирок сезбей тааныбаган балдар болот го, ал бала да мындай мээрим толук болбойт да. Ошон үчүн балага жаштайынан мындай мээримди төгүп, мээрим менен мээрим, күч, кубат, дем берсе, ал бала сөзсүз түрдө күчтүү болот. Себеби мээрим адамдын мындай жашоодогу ак жолду тартуулап турат да, ак жолду, туура жолду тартуулап турат. Себеби жанагы ата эненин мээрими балага канча төгүлсө, бала ата энеге ошончо эле кайрымдуу болот. Ата эне балага мээрим төгүп, күчүнө күч, кубатына кубат, шаңына шаң берип турса, ал бала сөзсүз түрдө ата энесине кайрымдуу болот. Ал үчүн мындай караганда жашоодо адамдын ой толгоосу кантип билсе болот, адамдын ой толгоосу мындай жакшы да болуп турса, эми кандай десем, мен ийгилигим жок дебестенчи, мен күчтүү, мен кубаттуумун деп адам баласы өзүнөн өзү эле ойлоп кетпейт да. Себеби кичинекей балага ата эне ошого жардам бериш керек да. Анан жардам берип атканда сен күчтүүсүң, кубаттуусуң деп жакшы сөздөрүн айтып турса, бул жакшы. Ал эми жана болот го, сен колуңан эмне келмегиле, сен кылганың ошолбу деген ордуна мындай жакшы сөз менен кубаттап турса, адамдын ой толгоосу жакшы багытта кете берет да. Адамдын акыл менен ой толгоосу айырмаланып турат. Эгерде адам акылдуу болуп, бирок ошол ой толгоосу аксап турса, акыл эмне күчтүү балдар болот да, зээндүү балдар болот, бирок ой толгоосу мен колуман келбейт деген, сен колуңан келбейт деген сөздү угуп, анан чынап эле балким мен колуман келбейт деген ордуна жакшы ой толгон багыттырып турса, ал бала сөзсүз түрдө мындай ою таза болот да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, биринчиден ой толгоо өзүнө карата таза болуш керек. Өзүнө анан кемсинтип сүйлөбөш керек адам. Көбүнесе азыркы күндө тенденция болот ба, көп балдар, өспүрүмдөр өзүн өзү мындай баалабагандыктан кемсинтпеген көп мындай жаман шарттарга, жаман жагдайларга барышат да. Ошол эле убакта өзүн бийик туруп, бааны жогору берип, анан келечекке болгон ой толгоосун мындай жарык, нурлуу кармаса, бул биринчиден. Экинчиден, өзүнө, мисалы үчүн мен деген, өзүм деген сөзгө мындай
бааны жогору билиш керек. Бизде жана присказка болуп калбады, орусча айтканда, кыргыздары кыргызча. Кыргыздар ушундай да, кеч келет, тойго кеч келет, бир жака барса кечигип барат дегенден ойдон алыс болуш керек да. Себеби бул өз деген сөзгө өзүм, менин жакындарым, ата-энем, бир туугандарым, жашаган жерим, менин мекеним, ушул сөздүн баары өз деген кирет да. Ошон үчүн өзгө болгон мындай мамиле жогору болуш керек. Үчүнчүдөн бул келечекке оюң жаркын болуш керек да. Анан төртүнчүдөн бул ар бир жашоодо ар кандай жагдайлар боло берет да. Ошол жагдайда жаман жагдай болуп калганда ошол жагдайдан жакшы нерсени, мындай ак нерсени көрүүгө аракет кылыш керек. Мисалы үчүн жамандан да жакшыны көрүү дегенде, мисалы үчүн бул элементардуу бул маршруткага же автобуска же бир жерге үлгүрбөй калдың. Мен үлгүрбөй калдым дегендин ордуна, балким бул мен үчүн жакшы шарт болду же жакшы мындай мүмкүнчүлүк болду деп ошондо бир жакшы сабакта аракет кылып алып кетсе, бул чоң жетишкендиктерге алып келет да. Себеби жанагы позитив жана негатив деп атпайбызбы? Ошол үчүн позитивдүү жарык ойлорду кармаса, адам көп жетишкендиктерге жете берет да. Анан ошентип ой толгоонун негизинде адам баласы өзүнө мындай өзөктүү ойду таап алса, ошол абдан жакшы жетишкендиктерге да алып келет да. Себеби мисалы үчүн мындай жөнөкөй алганда, мисалы үчүн бармак, 5 манжа. 5 манжанын кайсынысы өзөктүү деп ойлойсуңар? 5 манжанын экинчиси болушу мүмкүн. Сөмөй. 5 манжанын мисалы үчүн сөмөйү жок, калгандары жакшы эле иштей береби, кандай деп ойлойсуңар? Албетте иштей албайт. Иштей берет. Себеби мындай экен да. 5 манжанын эң өзөктүүсү бул бармак экен. Мисалы үчүн бирдекени алганда дагы, эгерде сөмөй жок болсо, бирдекени кармап алганга бул өзөктүү болот. Мисалы кармагычтарды, китепти, элементарный телефондорду, планшеттерди кармаганда бул баш бармак бул өзөктүү манжа. Ошол сыяктуу эле ойдо дагы өзөктүү ой болуш керек экен. Өзөктүү ойду адам баласы кармаса, калган ойлор деген түркүм болот да. Калган ойлор ошол өзөктүү ойго өбөлгө болуп кетет. Ошондуктан өзөктүү ойду кармагандан кийин, өзөктүү ойду тапкандан кийин адам ошол өзөктүү ойду кубатташ керек. Кубаттуу ой адамга эмне берет? Кубаттуу ой адамдын каалагына жеткирет. Эгерде адам ошол ою туруктуу болсо, алгандай. Мисалы үчүн бүгүн бир ойду ойлоп туруп, эртең башка ойду ойлоп, адам болот го, өзүн өзү билбегенде. Бүрсүгүнү таптакыр, бүгүн мисалы үчүн алма жейм, эртең жок мен дарбыз жейм. Бүрсүгүн жок мен коон жейт элем деген ордуна жалпак мисалды ошондой ойлор чаржайыт болбосо, ою туруктуу болсо, сөзсүз түрдө каалагына жетет. Экинчиден бул өзөктүү ой бул самагына жеткирет. Эгерде ою туруктуу болсо. Үчүнчүдөн болсо, бул адам максатына жетет. Эгерде ойду жөн эле ойлоп койбостон, анан ошол ойдун үстүнө дагы иш кылса, сөзсүз түрдө кубаттуу ой бул максатка жеткирет. Бул жерде мисалы үчүн биздин акыркы учурда спорт жаатында көп ийгилик жараткан биздин спортчулар бар. Ушул спортчуларды мисалга алсак абдан жакшы мисал болуш керек да. Себеби алар олимпиаданын же бир белгилүү бир чемпионаттардын чемпиону, байгелүү болуш үчүн алар бир топ мээнетти жумшашат. Ошол мээнеттин үстүндө алардын ой толгоосу бар, максаттуу ой толгоосу бар да. Ошондуктан бул жакшы мисал болот деп ойлоп кетем да. Анан ошол эле учурда жанагы балага кичинекейинен бизде болот го. Бир жөн эле ойлоп койдум эле. Анан ошол иште ашып калды деп биз уже чоңойгондо, адам болуп калыптанып калганда, бир жетишкендиктерге жеткенде ойлоп коебуз да. Ошол бир кичинекейимде ойлоп койгон ой жашоомдо мындай орун алды депчи. Ошондо ой толгоону бала чактан, жаштайынан мээрим менен кубаттап берип турса, ал бала сөзсүз түрдө ийгиликке, жетишкендикке жетет да.
Анан ийгиликке мисалы үчүн кантип жетем деп сураса, ал балага мындай деп айта берсек болот. Эртелеп ойду багып, коркунучка алдырбастан, ошол койгон максатыңа багыт алсаң, анан ошол максатыңа ишенип жол чапсаң, сөзсүз түрдө ийгилик жетет, ийгилик сени жолдойт деп айта бериш керек да. Себеби ар бир эле бала кичинекейинде ата энесинин колдоосу өтө зарыл, өтө керек, өтө маанилүү эмеспи? Ошондуктан балдардын жашоого болгон ой толгоосун ушинтип калыптандырса, сөзсүз түрдө ийгиликке жетет ал бала. Биз билебиз да, мисалы үчүн белгилүү баарыбызга маалым Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, адам үчүн күндү адам болуу бул өтө оор. Бүгүнкү күндө баарыбыз жанагы жашоонун замандын талабына жараша деп бат-баттан иштеп, бат-баттан акча кылыш керек, ийгиликке жетиш керек деп жана жашоонун цейтнот деп коет го. Жашоодо бир кандай десем, бир калыпка түшүп калганда, мындай күндөн күнгө адам баласы өзүнүн сапаттарын арттырып турат. Күндөн күнгө адам баласы жаңы нерселерди ойлоп таап турат да. Жетишкендик, ийгиликке жетиш үчүн ошол эле убакытта адамдын үй бүлө курганда же үй бүлөдө болгондо кичинекей балдардын бала менен ата эненин ортосундагы ажырым пайда болуп баратат да. Себеби оокат кылыш керек, акча табыш керек, балдардын келечеги жөнүндө ойлоп туруп, материалдык жакты көп ойлоп туруп, мындай жан дүйнө жагын биз көп кандай эми баарыбыз эле сурамжылоолордон көрүп атпайбызбы? Бала менен ата эненин ортосунда ажырым пайда болгондуктан көп балдар азыркы учурда багыттан адашып, мындай өзүнүн жашоодогу ордун таппай, көп жетишкендиктерге жетпей, эмне кыларын билбеген жагдайлар көп учурап атат бизде. Эстеличи, мурун эми башкаларды албай, алыска кетпей, өзүбүздү эле кыргыздарды алайлы. Мурун адамдар кандай болгон? Жана кинолордон, ата энелерибиздин сөздөрүнөн, чоң ата, чоң эне, тайта ата энелердин сөздөрүнөн алганда, адам үчүн мурун дайыма адам баалуу болгон, мамиле баалуу болгон. Мен дайыма эсимде, азыр раматылык болуп кетти, тайтам кичинекей менен эле адам бол дей берчү да, жакшы адам. Мен анан тайтам, мен жакшы эле адаммын го десем, жок балам, сен жакшы адам бол деп мындай ой адамды ала алганда, менден көрсө эски адамдар баары бир кырак болгон да. Башта айтып кеткендей, жана адам үчүн адам баалуу болгон. Бүгүнкү күндө болсо, жана айтып кеткендей, материалдык жетишкендиктин аркасынан көп адам белги жасап, басым жасап кеткендиктен могу жан дүйнөдөн жабыркап атабыз да. Жан дүйнөдөн жабыркап көп жетишкендиктер, кандай десем, бир жетишкендикке жетип туруп, бирок ал жетишкендигиң үчүн сүйүнгөн адамдар аз. Бир ийгилик жаратайын десең, ал ийгилигиңди жаратканда жаныңда сүйүнүп турган адамдар көп болсо абдан жакшы эмеспи? Ошондуктан бул ойлойм, мээримден кеткенде адам ушундай бир көрүнүштөр болот да. Себеби жанагы ритм, басымдар бат-баттан болгондо сезимге, мээримге убакыт калбай калат бул. Ошондо адам, бала ата эне балага тартынат. Ата эне жардам кылып койбосоң болбойбу, көңүл кылып койсоң болбойбу деп тарынат. Бала ата энесине болсо сөзүн укпай калат. Бири-биринин ортосунда урмат, сый мындай бара-бара азайып калып атат да. Ошондуктан ата эне менен баланын ортосунда жакшы мамиле болуш үчүн эң оболу, жанагы орусча айтып коет эмеспи, гениальность в простоте депчи. Эң эле бир акчага сатып албайсың, бирок ошол эле учурда баасыз нерсе бул мээрим. Мээримди балага арттырып, анын жашоого болгон ой толгоосун калыптандырып, туура нукка багыттап турса, сөзсүз түрдө бала чоң жетишкендиктерге жетет. Себеби ар бирибиз мээримге муктажбыз да. Ошондуктан сөзүмдүн аягында силерге дагы каалап кететиним, башта жана толкунданып айтпай кетиптирмин. Баарыбызга ийгилик каалайм.
жетишкендик каалайм. Силерде дагы ушундай жашоо сабагы деп рубрика баштаганыңыздардын себебинин эле бири, мен ойлойм, көп теле көрүүчүлөр менен да саламдашпай кеттим окшойт, толкунданып ошол силерди жеке эле теле берүү аркылуу эмес, соц тармактан да көп көрүп атпайбы? Анан улам сайын сиздердин теле берүүңүздөргө кандай десем, суроо талап көбөйгөн себеби бул адамдар жан дүйнөсүнө азык алгысы келет деп ойлойм да. Ошондуктан сиздердин теле берүүңүздөргө чоң албан ийгиликтерди каалайм. Ойлоруңуз дайым таза болсун, мээримге толуп, жакшы жетишкендиктерге жетип, жашоодон алган белектериңер көп болсун демекчимин. Дилбар Чоң айым, рахмат. сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Жакшы бир ой толгоолоруңуз менен бөлүшкөнүңүз үчүн. Эгерде биздин бүгүнкү чыгарылыштан биздин көрүп жаткан теле көрүүчүлөр кандайдыр бир өздөрүнө кичине болсо да сабак ала алган болсо, бүгүнкү чыгарылышыбыз өз максатына жетти деп билебиз. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Ардактуу теле көрүүчүлөр, жашоо сабагы рубрикасынын кезектеги коногу Бак Дөөлөт коомунун мүчөсү Дилбар Дубанаева айым болуп өттү.